Melis Абакиров. Нарбаш. Жорго сөздү жомоктон жобурап далай-далай кеп айттым. Таалим болсун сага деп тамсилдетип көп айттым. Аларды андай таштайлы эми неберем уламыштан баштайлы. Уламыш деген эмне? Айтып берсең чоңуне? Уламалуу карыдан уккан сөздөр уламыш. Бирок түбү алардын болгондугу анык иш, деп баштайт маегин чоңуне кулак түргөн небереге. Бул уламыш Нарбаш аттуу күлүк тууралуу. Муну мага сенин чоңунеңе таңдайында сөөлү бар, оозунда ширин кеби бар, айтканынын эби бар таякем Абылай өзү айтып берген. Ал киши куш кармаган мүнүшкөр, ат таптаган саяпкер. Карлыкка таяп калганы менен азыр деле алдуу күчтүү, тирүү. Сага окшогон жомокко тойбос кумкулактардын табылбас куту. Айылдагы карлардан баштап, кабыргасы ката элек мадыра баштардан өйдө. Бири абыкелеп, бири абакелеп дагы, бирлери чоң аталап жанына чогулган. Ошо Абылай таякемдин айткан Нарбаш жөнүндөгү уламышын эми мен сага атайлап айтайын. Аябай кулак түрүп угуп ал. Анткени анын эң чоң сыры бар. Илгери элибиз көчмөндүү турмушту башынан кечирип жүргөн кезинде ат адамдын канаты деп бекеринен айтылчу эмес. Манастын ак кууласы, Төштүктүн чал куйругу, Семетейдин тай буурулу, Курманбектин тел торусу, Шырдакбектин боз жоргосу жөнүндө эл ичинде не бир сонун жомоктор, легендалар бар. Аларга жомокто айтылгандай, жарымы жалган, жарымы чын жанында болгон киши жок. 6 ай жүрсө арыбас, 60 асый болгуча азуусу түшүп карыбас, куусаң жоону куткарбас, качсаң жатка жеткирбес дулдулдар. Ал эми Нарбаш болсо, улама Абылай таякем өз көзү менен көргөн, көрмөк түгүл, анын окуяларына аралашып жүргөн, кечээки эле Үркүндүн убагында болгон. Ошентип бул окуя Нарбаш баяны Үркүндүн алдында 10 жыл чамасында мурда башталыптыр. Жумгалда байларга жылкычы болуп жүргөн Бекболот деген кедейдин жалгыз бээси кулундаптыр. Жылкы четинде өскөн, жылкынын сырын да, сынын да жакшы билген Бекболот жалгыз бээсинин кулунун көрөрү менен аябай кымыңдаптыр. Буйрса ушул керекке жарайт дейт ичинде. Анткени айгыр болор кулундун жаак эти чоң болот, кочкор болор кознун маңдай жагы дөң болот дегендей экен ал кулун. Күлүктүн жышааны көз менен маңдай деп саяпкерлер бекер айтпайт. Жалгыз бээси экенине карабай, үй бүлөсү кымыздан кайыл болсо да мейли деп саадыртпай кулуну менен бош кое бериптир. Себеп дегенде сүткө ээн эркинче тойгон кулундун сөөк башы чоң болуп өсөрүн ал жакшы билүүчү. Тай чагында энесин ээмип жүрүптүр. Ал кезде кыл куйруктарды тай кезинен эле үйрөтүп, жаш балдар минип жүрчү дешет, бирок Бекболот дагы сөөктөнө түшсүн деп нокто катпаптыр. Ошентип кийин айтылуу Нарбаш атка конгон күлүк кунан кезинде мойнуна укурук салынып, чалма ыргытылып, биринчи жолу жүргөн салынып үйрөтүлгөн экен. Козу улак, тай торпок кайтарган жаш балдардын өз ара тай чабыш, кунан чабыштарында шайбырттаган жүрүшү бар. Чапса оозу катуу бул кунанды тезгинин тарта албай нечен жаш чабандестер карууларын карыштырышыптыр. Чоңене, эмне үчүн Нарбаш деп аталыптыр? Кулунум, мен да Абылай таякемден так ушундай суроо сурагам. Ал түгүл өңү түсүн, сымбатын сураганымда Абылай таякемдин айтканы төмөнкүчө. Нарбаш өзү чоң жылкы эле жаныбар, кажыбаган. Карабайыр казанат эле чиркен. Кийин Үркүндөн кийин көргөнүмдө ак аралап көк темгил болуп калган экен жарыктык. Өзү зор жылкы болуучу. Туягы жылкыныкындай тегерек эмес, эшектики сыяктуу тултугураак, сүйрү. Көзүнүн чарасы чуңкур.
ээги шалпайгыраак, жамбаш уурчуктары чыгып турган, койкоңдоп көп башын көтөрбөй ылдыйраак түз алып жүргөн анча деле чубал куйрук эмес. Орто куйрук, көкүлү кыскараак, жалпы суйдаң жылкы эле. Бирок басканда эки чатынын ортосунан киши өтүп кеткендей бар эле чиркен. Тумшугу ийри, баш сөөгү узун, чоң болгондуктан баш түспөлү жылкыныкынан башкачараак болуп, нардыкына, төөнүкүнө окшош боло турган. Мына ошондуктан да ал нарбаш аталган. Бул атты антип эл койгон, саяпкерлер койгон. Ошол бойдон Бекболоттун көк бууданы нарбаш атанып, Жумгал, Кочкор, Нарын, ат башы ичинде, Кемин, Сары өзөн чүй боорунда, баягы Ак Тала тогуз тородо, тыягы Талас Кетмен төбө, ары жагы Анжиян Ак сууда атагы чыгып, нечен чоң ат чабыштарда алдына ат салган жок. Өзүнүн да атынын да аты чыкты. Эл оозуна алынып, кадырга илинди. Аккан суу менен чыккан чөптөн башкага зыяны жок кембагалдарга ал байгеге келген малды соогатка таркатып берип турду. Өзү да малдуу жандуу болуп ирдене баштаган. Так ошол учурда зомбулук кабыргасына баткан эл козголуп көтөрүлдү. Узун шыргый кесип, уч кылышып темирден, бакандарды учташып найза кылып алышып, солдатты көздөй бет алып, жан жабыла жабышып, бататаарга батынып, бешатаарга бет алып чындабалар кагышты. Мылтык, пулемет, замбрекчен орус падышасы аскерлерине канчалык бет алып беттешкени менен туруштук бере албай, эчен эр көкүрөк азаматтар окко учуп кырылды. Ашуусу бийик бел ашып, агымы каттуу суу кечип, нечен алааматка учурап азган безген элди Кытай жеринде белден кар улуган бороон, көк жалтыр муз тосуп алды. Табигаттын бул кырсыгына деле эл туруштук берип чыдайт эле. Баарынан да жергиликтүү төбөлдөрдүн байлардын кордоосу жанга батты. Алар үркүп келгендердин жылтыраган буюмдарын, малдарын талоончулук менен талап алып турушту. Эл кадырлап калаарына аз калды. Ошол үркүндө мал жанынан жолго айрылган Бекболотта жалгыз мингичи нарбашы менен Турпанга тууган туушкандары менен самсып араң жетти. Өлбөстүн күнүн көрүп, эптеп оокат өткөрүп жүргөн күндөрдүн биринде анын келишимдүү атынын сымбатын, атактуу күлүктеген айынан уккан жергиликтүү уйгур бай соодагерлери нарбашка кардар түштү дейт. Ачарчылыктан тууган туушкандары бир четинен өлө баштаганына өксүп, калган тирүүлөрүнө кантип арга табаарын билбей, жанындай көргөн жалгыз атын, анын ысымын эл оозуна алдырган, ал тургай мурда бир аз малданууга, тууган туушкандарына каралашууга себеп болуп жүргөн нарбашты ичинен сыздап сатууга мажбур болот. Аттын баасы 2 сээр турганда, сээр деген Кытайдын күмүш тыйын акчасы, анын нарбашына 100 сээр берейин дептир уйгур соодагери. Ал кезде бардык байлар сыяктуу Кытай байлары да жакшы ат, кыраан куш, сулуу кызды сатып алууга, аны десе мажбурлап сатып алууга чейин барышчу. Жоордун жайын жакыр билет, жокчулук жайын бакыр билет эмеспи? Бекболот нарбашты сатууга мажбур болуптур. Ошондо уйгур соодагер нарбашты кантип таптайм, кантип суутам деп учкай сураган экен. Терин алыстан барып аламбы? Жакындан аламбы? Алыстан барып чөмүлтүп ал, деди Бекболот. Калганын өзүм билем. Кол алдымдагы саяпкерим билет дегенчелик кылып, нарбашты жетелеп кете турган болгондо, колунунан үйүр алган, сылап сыйпаганына, аздектеп ардактаганына көмгөн ээсинен ажырап жаткандай, нарбаштын көзүнө жаш тегеренип турду дейт. Ошондо Бекболоттун каңырыгы түтөп, көзүнөн жаш тегеренип, жарыктык малда эмне айып, бул адамдар асыл малды кор кылбасын деп, өзүнүн кандай суутканын, таптаганын, бакканын түгөл айтып берди. Бул асыл малды аргасыздан сатып олтурам. Кер кол тийгизчү жылкы эмес эле, жаныбар. Айлаганча, сатып алган соң мал сеники. Асыл малды асырай билген оң. Мына силердин жылкы күткөнүңөрдү баамдап көрдүм. Жылуу сарайга күнү түнү кармайт экенсиңер. Жалаң жем менен.
Бул тоонун малы. Тоодо чоңойгон, тоодо жетилген. Аркыраган айдын сыдырым желди, бетегелүү шиберди, мөлтүр булак сууну жакшы көрөт. Эгер нарбашты урунам, күлүккө чабам десең, аны эркин карма. Шылдыраган колпулуу темир кишен салганды мындай кой, асты чидерлеп тушатпа. Эркин чылбырын узун сүйрөтүп бош кой. Тегеренип, оттоп, өзү эле кетпейт. Бутуна жем түшүп аксабасын десең, жемди 5 кочуштан ашырба. Кургак чөптү чактап бер. Нарбашы чоң жылкы. Асты бутунан така үзбө, туягы кетилбесин. Ушу. Мага эми нарбаш менен коштошуп алууга уруксат бер, байбатча, деп Бекболот нарбаштын жал көкүлүн сыйпап, маңдайын сылап, кадимкидей сүйлөшкөндешет. Кош, нарбаш асылым. Мал деген атың болбосо мага сен бир боордой болуп калгансың. Өйдө чыксам өбөк, ылдый түшсөм жөлөк болуп турчу элең. Тагдырдын жазмышы, калк башына түшкөн караан түн мени сенден айырып олтурат. Кечир мендей пендени. Нарбаштын көзүндө айланган жашты көпкө тиктеп тура албай, каңырыгы түтөп, көз жашын сүртүп, шылкыя жанына басып кетиптир. Аттардын дүбүртү алыстаганда өксүп бир топ ыйлаптыр Бекболот. Нарбашты 100 сээрге сатып жиберди деген кабарды уккан манап Көкүнбай Бекболотту өзүнүн өргөөсүнө чакыртып жибериптир. Көкүнбай үркүндөн мурда жумгалды бийлеген азылуу камандардын бири. Мурдан эчен арага адам салып, өзү да барып, көз акым бар. Ушу нарбашты мага бергин, саткын, деп Бекболотко нечен акедей асылган. Бирок тиги да ушу бир кыл куйрукту мага ара көрүп коюңузчу, деп ынабай жүргөн. Анын үстүнө нарбаш Бекболоттун күлүгат алып кеткендиктен Көкүнбай аны зордуктап тартып алуудан элден чочулачу. Үйүп, жылкы берип сатып алайын дегенине да Бекболот көнбөй койгон. Нарбашты саттыңбы? Деп Көкүнбай Бекболотту көзүнөн чаарын чыгара акырая тиктеди. Саттым, көкө. Аргасыз саттым. Тууган туушкандарым ачкадан кырылып калуучудай, деди Бекболот. Бекболот, татыяңды койсоңчу. 40 күн кыямат болсо да, Алладан ажал жетпей, киши өлбөйт. Кана, өзүңдүн өлгөнүң. Дүйнөгө кызыктым дебейсиңби? Андай эмес, көкө. Ошол дүйнөнү сандыгыма салып алсам арам болсун. Туугандарга камырым кылып, саап ичип турганга майда жандык, кой эчки сатып бердим. Койсоңчу болбогон кепти. Ошону менен эле туугандарыңдын жаны калат бекен. Көрө окатын эптеп, өткөрүп турсунчу деп сатууга аргасыз болдум, көкө. Баягы Бучук Бекболот бир кул куйругун аяп, туугандарын кырып алыптыр деген токонун аалап кептен корктум, көкө. Бучуктугуңду эми билдиңби? А сен мурда эмне, эсирип жүрдүң? Нарбаш деген элдин аты, кыргыздын аты. Аны сен каяктагы бир сарттын соодагерине сатып. Аны өзүбүз деле алат элек го. Же мага сат деп айткан жок белем. Айткансыз, көкө. Бирок сиз аны жумгалда, ата конушта жүргөндө айткансыз. Минтип Турпанда, Кытайда ат жылаңач тентип каларыбызды кайдан билдик? Аргасыздан дедим го, көкө. Аргасыздан дечи. Көкүнбай Бекболотту кекетип мокотуп кирди. Андай эле аргаң түгөнүп калса, бияктагы жакшылар менен бир ооз ариет кылып, акылдашпайсыңбы? Макулдашпайсыңбы? Арам. Зилиң кара таманда. Болбосо күлүк ат, алгыр куш, сулуу кыз. Элдики болот, элдики. Сиз, көкө, эң туура айттыңыз, жана жакшы ат, кыраан куш, сулуу кыз элдики деп, бирок аргабыз кеткенден айрылып олтура албайбызбы алардан? Мына мен түгүл, сиз деле кара шумкарды 100 сээрге сатты деп уктук. Уккан кулакта айып жок. Наалат, чык эшикке. Замандын кара чайпалып турганы болбосо, заман оңолоор. Ошондо көрөбүз мунун көр какшыкчылдыгын, деп Көкүнбай зиркиреди. Ылайым эле заман оңолсо экен, деп Бекболот чыгып кетти.
Заман чындыгында эле оңолду. Бирок заман Көкүмбайларга окшогон бай манаптарга эмес, Бекболотко окшогон ак ниет, кедей кембагалдарга оңолду. Падыша Николай тактан кулаптыр. Төңкөрүш болуптур. Урият заман орноптур деген кабарды угушуп, Турпан, Какшаалга качып барып тентирип жүргөн эл жөө жалаңдап ат жылаңачтыгына карабай, күн түндөп жол басып, тууган жерге Аскар тоолуу Ала тоого кайра көчүп жөнөштү. Эл менен кошо Бекболот да аман калган тууган туушкандары менен бир-эки жандыктарын айдап, күндөп түндөп нечен бийик бел белестерди ашып, агыма аттуу сууларды кечип, бардык азап тозокко кайыл болуп, тууган жерди көксөк күчтөрүндө күч, демдерине дем берип, мурдагы ата журттарына кайтып келишиптир. Эл мурдагы жай-жайына конуп, биринекин малдарын багып, өкмөт качкындарга берген жардамын алып тирдине баштаптыр. Бирок үркүндүн запкысы залалы кете эле. Бекболот туугандары менен Соң көлдөгү эски журтунда экен. Бекболоттун 3-4 жылкысы, 10 чакты майда жандыгы бар болчу. 7 үй аны пааналап, аныкынан оокаттанышат. Күндүзү 2 маал тамагы анын мойнунда. Эртең менен ар бири 2 чөйчөктөн кымыз, түштө 1 чөйчөктөн саамал ичишет. Кечкисин суу ичеби, май ичеби ар ким өз кара алачыгынан оокаттанат. Ошентип 2 бакыр 1 тукур дегендей тиричилик өткөрүп жаткан күндөрдүн биринде Бекболот туугандары менен боз үйүнөн эрте мененки үлүштөрүн ичип, дөбөгө чыгып эрмектешип, маектешип отуруптур. Аңгыча эле тиги нарын тараптагы ашуудан бир жылкы чыга калды. Тайчабымдай алыс, 5 чакырымдай жерден Бекболоттун Өзбек деген жээни үркүндөн бери аны баш паанылап кошо жүргөн. Тиги жылкыны биринчи көрө коюп сүйүнүп кетти. Үркпөй калган тиги нарындык тараптагылар жайлоолоп көчүп келатышкан тура. Тигине көч алдындагы жылкысынын үйүр баштары белге чыкты. Буюрса ак ичип, куда сөөк тапсак, саан суун алып ичээрбиз, деп дагы бир кубанып калды. Бир кезде баягы жылкы туура тартып, кара кеченин оозун тарап туруп калды. Дөбөдө олтургандар бардыгы тигилип, жылкыны тиктешет. Бекболот колун чекесине серепчилеп көпкө карады. Өзбек, тетиги жылкынын шаңы Нарбаштын шаңында экен. Карачы жакшылап. Кайып колдоп Нарбаштын өзү болуп жүрбөсүн. Ай жаныбарым, Нарбаш кейиптенет, деп Бекболот ордунан тура калып, серепчилеп тиктей берди. Өзбек, турчу айланайын. Тиги желедеги бир бээге тердик сала коюп, барып келе койчу. Кулагынан шам жамгансып, нур чачырайт. Бул Нарбаш. Тур, эмне дилдээсиң, чаппат. Өзбек желедеги бээнин бирин кармап жүгөн катып, жайдак минип чаап жөнөдү. Баягы 5 чакырымдай жердеги туу белде турган жылкы катып калгандай мойнун созуп, кара кече тарапты карап, былкылдабай бир ордунда турду. Дөбөдөгүлөр жарданып тиктеп турушат. Өзбек белди көздөй чаап баратат. Ар бир чакырымдай калгыча баягы жылкы бая турган калыбында. Ошондо Өзбек Нарбаш экенин тааный коюп, дагы ылдамдай теминди. Тиги Өзбекти көздөй солкулдап бет алды. Алар бири-бирине жакындаган кезде Нарбаш каттуу таскактап, жандап өтүп, бир аз узай түшүп, жайлап калды. Сүйүнгөнүнө чыдабай кудайлаган Өзбек тигини дагы үркүтүп, качырып жибербейин деп, бээсинин оозун кайра буруп, жай бастырып жөнөдү. Нарбаш айылга жакындаганда анын Нарбаш экендигин даана көргөн Бекболот аксарбашып айтып, өзүнчө эле делбектеп жүрөт. О, жараткан! Жылкы пири камбарата колдой көр! Аксарбашыл, айланайындар, Аксарбашыл! Иши оңолот деген ушу. Ай жаныбарым Нарбашым, ай айланайын Нарбаш! Агайындарымды ачарчылыктан сактап калган айланайыным, чочутпагыла, дөрбөбөгүлө. Өзү келген тура, жарыктык жаныбарым. Иши оңолот деген ушул. Нарбаш желедеги жылкынын жанына келип токтоду. Бекболот коштогон, дүрбөгөн адамдарды уулак калтырып, өзү жалгыз жанынан жакындады. Колун созуп өпөлөп, секин жакындай берди. Нарбаш ээсин тааныгандай былк эткен жок.
Бекболот жалын сыйпап, маңдайынан, мойнунан кучактады. Нарбашта башын Бекболоттун ийине жөлөп, ээсинин эски тааныш жытын жыттагылап жатты. Эми гана аларга жакындаган эл адамдын да, жылкынын да көзүнөн жаш мончоктоп коюлуп жатканын көрүштү. Кабыргалары каркайып, омурткалары оркоюп, ич-ичине жабышкан нарбаштын көздөрү гана жайнап турганы болбосо, бир эле арбак, териге катырылган сөөктөй, төрт туягынан тең кан сызылып агып турду. Түртүп койсо жыгылып калуучудай. Кантип ушул кейпи менен ушул жерге жеткенине бардыгы айраңтаң. Бекболот дароо өз боз үйүн бошотуруп, эшигинин үстүн алдырып, астына шырдак салдырып, нарбашты жетелеп кирди. Ал мурда да тапталган кезде өзүнө ылайыкталган эшиги кең, чакан кара боз үйдө кармалчу дешет. Бекболот акырын сыйпалап аттын алдыңкы колун чаап, чөгөргөндөй алып барып, жаткырып дароо жылуу суу менен чылпак, чаң баскан көз кычыктарын, таноолорун, кулактарынын ичин кол жоолук менен тазалап сүртүп, туяктарынын каткан кандарын кетирип, жууп тазалады. Ошондо да нарбаштын туяктарынан кан сызылып агып турду. Чөптү кертип тиштегенге дарманы калбаганча жол жүргөн экен жарыктык жаныбар. Бекболот бээлерди саадыртып, ага уйдун сүтүнөн кошуп, улам бир маалдан бере берди. Нарбашта тартынбай иче берди. Эртеси күнү Бекболот коңшу айыл коңгон уста өтүкчүгө дүкөнчөсүн кошо ала келсин деп өзбекти чаптырды. Өтүкчү уста келгенде Бекболот ага 4 туяк кап жасап бер деп өтүндү. Эски сабадан туяк кап жасап, чейден мык урдуруп, байлап чечме кончтуу кылдырды. Туяк каптын таманына кебес салдырып, жумшактап, нарбаштын бутуна каптатты. Өтүк кийген жылкыны көрдүк дешип, көргөндөр өздөрүнчө эле айраң таң. 3 күн болот дегенде нарбаш биринчи жолу ордунан туруп, тезектеди дейт. Ошондо Бекболот дагы бир жолу аксар башыл айтып, улак союп төлөө берди. Буюрса, нарбаш аман калды. Чочудум эле жаныбарман. 2 жылдан кийин ушул тууган жерин, ээси мени эстеп тээ бир айлык жерден качып келген жаныбарым. Ал күчүнүн калбай калганына карабай, жүрө берип, сүлдөрү эле калган тура. Кебетесин көрүп мал болоруна көзүм жетпей, аракет кылып көрбөдүм беле? Мээнет кайта турган болду. Бул жаныбарым ошончо жерден, нечен ашуусу бар белден, көпүрөлөрү жок нечен дарыялардан кантип келгенине башым катат. Канат бүтсө керек жаныбарыма. Билип турам, аркасынан куугун түшкөнүн. Ким мындай малды колдон чыгарайын десин? Бул жаныбарымда ушунча сөөгү калганы күндүзү жар коого, аңчага, арча кайың бадал ичине жашынып, түнкүсүн жол тартып оттоп жүрүп олтурган. Болбосо муну жолдогу элдер кармап алмак. Же алтындагы куугундарга кайда кеткенин көрсөтүп бермек, деди Бекболот төлөөгө келгендерден бата сурап. Ырас айтасың, Бекболот. Болбосо мындай мал көзгө бат урунат. Неси болсо да куугунчулар келип калбасын. Мындай асыл малды накта Камбаратанын тукумун жатка берсек, колдон чыгарсак кусур урар. Андыктан биздин кепке көн, Бекболот. Муну Акташка чыгарып өзбек багып турсун. Нарбаштын дайыма жайлоолоп жүргөн өз жайлоосу, өз төрү, ичип жүргөн өз суусу дегендей. Ажы эмес, чөбү суусу дары болуп, батоң болуп кетер, дешти карыялар. Бекболот нарбашты өзбекке жетелетип, Акташка чыгартып ийгендин эртеси эле күнү Кытайдан бери артынан түшкөн куугунчулар келишиптир. Алар нарбаштын кууп артынан акмалап олтурушканын айтышты. Күндүз эч бир көрбөй сурамжылашып, кээ бирөөлөрдүн таңга жуук кара боз айгырды көрүп калдым, теги кырашып кетти дегенинен аяпта ушул Соң көлгө качып баратат деп, биз да чалып уруп жүрүп олтурдук. Ал түгүл Нарын дарыядан өтө албай көпүрөдөн тосолу деп, көпүрөдө күн-түн түнөп тосуп турдук. Айткандай эле бир күндөн кийин нарбаш көпүрөгө кирди. Карматпай токойго качып кирип кетти. 3-4 күн көпүрөдө күнү-түнү күтүп, тегеректеги элден сурамжылап эч дайыны чыкпагандан кийин Соң көлгө келип олтурабыз, дешти куугунчулар. А жолдо сурамжыладыңарбы? Деди Бекболот. Сурадык. Эмне дешет? Көргөн жокпуз, уккан жокпуз дешет. Деп ичинен кымпындайт.
Бекболот. Эч ким көргөн, уккан эмес экен. Эми бул асыл мал Нарбаш силердин колго тийбейт. Анын кадырына да жетпейсиңер дейт ичинде. Анда силер Нарбаштын түбүнө жеткен экенсиңер. Деги такасы бар беле? Быйыл такалата элек болчубуз. Атаны кокуй, андан акта өлгөн турбайбы Нарбаш, деп калп эле кейимиш болду Бекболот. Деги малдай мал болсочу, силер күлүктүн баркына жетесиңерби? Такалатпай койсоңор ушул бир айлык жолду эмес, бир күндүк жерди аттын туягы калабы? Силердин Турпанга окшогон какыраган сайда Какшаал дарыясын кантип кечип өтөт? Үзөңгү кууштан учуп өлбөйбү? Ак сайдын ат башынын суусун айтпаганда да нарынды кантип кечип өтөт? Ошончо жерден мал да келчү беле? Ал түгүл тили оозу бар адам сурамжылабай келе албайт аяктан. Каяктагы бир макулук ат келсин. Ал болсо ошол Какшаал, Турпан тарапта эле. Болбосо Небак дарыяга агып өлдү, деп Бекболот куугунчуларды биротоло түңүлтүп койду. Келсе кабар берем алып кеткиле деп сыпайы узатып жиберди. Ошол боюнча алар кайрылып келишкен жок. Анын үстүнө жаш Совет өкмөтү чек араны тартипке келтирип, мал кууп, ары бери каттаганга, жөн эле чек арадан ары бери өтө берүүгө катуу тыюу салды. Кийинки жылы эле улуу Октябрь майрамынын жылдыгындагы чоң ат чабышта Нарбаш баш байгени алды. Нарбаш жөнүндөгү баян ушундай неберем. Айбан деле ата журтун сагынат, уктуңбу, көлөкөм? Ал деле сагынат. Ал эми адамга ата мекенден өткөн ыйык жер жок берекем.